Биринчиден колуңузду чөнтөктөн чыгарып сүйлөшүңүз. Мен жумушумду аткарып атам. Максат Мырзадын да? Да. Максат Мырза кандай? Assalamu alaikum. Geldi. Камераlarına da şöyle olursun. Cevap kameramen işlerinde. Неге? Что случилось? Maksat Mırza. Benim jumuşum şundaydı açıkta. Bizdeki de açık edi. Я же беспрепятственно вас. Да, Украина. Ну да. Обязаны принять. Неме? Ты мектеп бойынша? Ну, спорт. Ремонт вообще мындай издеваться деп чалышкан. Ну, именно поэтому Азербайджан жаңағы акт приемки не подписан. Азыр кайрадан неметип атабыз. Мага ошону подписывать этсин деп айтып атышат деген үчүн келдим да мен. Заставляет подписать. Ну, я не знаю, не говорят же кто. Да нет такого. Я наоборот, я же должен команду не подписывать и сейчас заново произвести подсчеты. Ал жерде мындай да, Ерлан. Жүрүңүз барка беле ошоко. Мен барганда эми күндөлү барып жүрөм ал жерге. Неме да? Ал жерде сметага Сизге жогорку кеңештин депутаты суранат да сизден. Жүрүңүз барып ошол жерден Siz bana geldiniz de ben sizin sorununuza cevap vermeyeyim birinci. Anam varsa barıp da geliyoruz. Жок, чогуу барат эле жооп беребиз. Жүрүңүз. Çıkar. Kim ademeler kayıtmış? Айтыңыз, анан эмне болуп атат ал мектеп боюнча? Мен сүйлөшүп атасызбы? Мен баралы жеринен көрөлдү. Жооп берейин десем укпай койдуңар. Анан эми кайра айта бергиле деп атасыңар. Жок, мен айтып ар бир нерсенин өзүнүн кетип калат эле сүйлөшө берели деп. сүйлөшө бергенде мындай да суроо бергенде өзүнүн маданияты болот. Ар бир адамдын өзүнүн сүйлөшкөн эки адамдын маданияты болот. Маданият сактагыла. Не приказывайте. Максат Мырза, сизге эч ким приказывать эткен жок. Ошон үчүн мен камераны иштетип атам да. Чтоб ушундай сөздөр болбосунчу. Сизге эч ким приказывать эткен жок. Мен сизге приказывать эткенге атымда жок. Биз мыйзам менен кетебиз, туурабы? Мыйзам боюнча сиздин алдыңызда азыр эл өкүлү турат. Жогорку кеңештин депутаты. Адамдар шайлоо болгондо добуш берип, Эрман биздин атыбыздан сүйлөшсүн дегенде, анан мен бүт жүргөн жеримде мыйзам менен жүрөм. Мен сизге келип токтоткон жокмун, туурабы? Мен мага машина алып бер, же мындай кыл деген жокмун. Ким аны айтып атат? Сөздү бурмалап калат. Мен сизге жөнөкөй Эми баягы кол кой деп аттырган, тиги бу деп лишний сөз чыгып атпайбы? Зачем это? Жок, ошо кол кой деп кыйнап, мен эми сизди айтып аткан жокмун. Давайте по факту. Сиз кыйнап атасыз кол койсун деп. Не? Мен ошону айтып атпайм. Мен эмнеге келгенимди айтып атам. Не может быть деп атпайм мен. Мага Болушу мүмкүн эмес. ошентип айтып атышат, ошон үчүн мен келдим дедим. Мен сиз кыйнап атат деп эч ким айткан жок биякта. Ну, хорошо. Сиз өзүңүз эле неме этип атасыз. Мен эмесмин деп эле. Да, Ерлан Мырза, вы ко мне пришли, к обеду. Значит, с обвинением, кол кой деп аттырсыңар деп. Анан кийин я поэтому мындай адекватный. Мен даже ким кол коюш керек экенин, кимдин алдында да кол коюш керек экенин билбейм. Ошо кол койсун деп айтып атыптыр. Ошон үчүн келдим дедим мен. Да, эми суроолоруңарды бере бериңиздер. Жооп бериңиздер. Жок, суроо жок сизге. Айтыңыз. Эмне деп айтабыз? Сиз суроо бересизби, бербейсизби? Эмнеге спортзал? Бул жерде мындай, Ерлан Мырза. Жылдын башында кайтасы түзүлгөн. Бул канча 73-жылдан бери салынган анкакталык ремонттун оңдоодон өткөргөн объект. Анан быйыл жакшы ниет менен 17 миллион сом карап жергиликтүү бюджеттен. Анан ушул жергиликтүү кызматкерлердин түзгөн сметасына ылайык ошол кездеги директор, ошол кездеги тренерлердин сметасына ылайык бул жерде жумуштар жүргүзүлгөн. Анан сметага мына могу кабелдердин баары кирбей калыптыр. Анан могу жанагы подоконниктер, терезелерди которуу көп жумуштар основной сметага кирбей калыптыр. Но тем не менее на 17 миллионов работа открылась. То есть ее не было в смете. Сиз канча жыл капталар болуп келгендер? 1 жыл 4 ай. 1 жыл 4 ай. Бул ремонт сиздер болуп турганда башталган экен, туурабы? Менин инициативам менен башталган. Сиздин инициативаңыз менен? Бул жерде
склад болып жатыр, тренерлерден сұрасаңыздар болады. Ол жерде еш жоқ еді. То есть это с улицы был склад. Я попросил вот это помещение расширить. Кичинекей да болсын, может, раздевалка болу, же бир кандайдыр бир ну, спортшылардан керегине жараган бир бөлмө болуп калабы деп, ичинен вход ачтык дагы, дуалды. Эрлан мырза, сиз сурооңузду мен сизге суроого жооп берип атам. Мага жооп берип атканда басып кетип калган. Жок, айтыңыз, сиз мени басып кетип калган жок, айтыңыз. Мына өтүп туруп, курчап туруп, жасап атабыз. Полу кирбей калыптыр. Потолок, бул жер вообще могул бөлмөсү металл кирген эмес. То есть это было по просьбе. Что это мен ишим тартып жүрүп атканда жок, жумуш жүрүп атканда выполнить работу. да, от выполненных работ болуш керек эле да. Барбы? Алла сдавать этелик. А мына технадзор алмаз. А кандай сдавать этелик? Кантип ремонт болот бул жакта? Ремонт вообще мындай мамлекеттин контролу жок эле болот турганда, э? Кандай эми давайте мындай сөздү бурмалабагыла. Вы Так, стоите. максат мырза, конкретный суроо берип атам менчи. Конкретно Кандай көзөмөл менен болду, если у них факт выполнения Давайте работ нет? голос не повышать. Для Нет, начала. сиз кызыксыз, сиз жантан бери эле мага мындай анан тигиндей анан давайте сиз эмне деп сүйлөшүп атасыз? Мен жогорку кеңештин депутаты сүйлөп Не атам. кылайын? Сиз жогорку кеңештин депутаты сүйлөп Кыдырбай атканда, сүйлөшүңүз сиз менен. жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атканда, сиз Анан? сүйлөбөй токтоп туруңуз. Мақұл? Хорошо, Хорошо? сиз кыйкырбай маданият. Мен сизге кыйкырган жокмун. Кандай Мен кыйкырбай? сизге кыйкырган жок, Максат мырза. Сиз жантан бери эле билбейм эмне кылып атасыз мени. Жок, Мен сизден жантан бери обвинять этип атасыз. Биринчиден колуңузду чөнтөктөн чыгарып сүйлөшүңүз. Мен жумушумду аткарып атам. Колуман Жумушуңузду чөнтөк мынтип болмас, аткарып салоо атасыз. кыламбы, кылбайм, ал сиздин ишиңиз эмес. Макулбу? Хорошо, Макулбу? Эгер сиз неме суроомо жооп бергиңиз келбесе, сиз кете берсеңиз болот. Анда эмнеге чакырдыңар? Жок, кете берсеңиз болот. Эмне чакырдыңар? Мен сизди суроого жооп берсин деп чакырдым. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Сиз суроону укпай кетип Жантан калып бери наезжать этип атасыз, Кто наезжает? наезжать этип атасыз. Ты же наезжаешь. На вы разговариваете, уважаемый. Я тоже с вами на вы разговаривал. Уважаемый, Жантан на вы бери, сен де билесиң. Сен Максат мырза, сиз рахмат келип бергениңизге. Сиз бара берсеңиз болот. мен сизден уруксат сурабайм. Анда туруңуз. Акт выполненных работ. Почему не было принято? Промежуточный акт в целом был. Промежуточный срок там конкретно. Алар кабыл алынган убактылуу убакыт. Кантип кабыл алынат? Мына технадзор турат. Кантип кабыл алынат? Я вы Мындай кылгачта сперва работа производится под полами. Ошого отдельно делается акт скрытых работ и акт выполненных работ. Ал кылгандан кийин потом поднимается на пол. Пол кылгандан кийин потом батарея. Потом уже Пол у нас принят? Принят, да? Пол, по идее, как бы мамлекет полду төлөп берди. Могу эмне деген пол могу? Кантип принимать эттиңер муну? Пол кыймылдоо мына могу жарылып кеткен көрдүңүзбү? Өтө көтөрүлүп кеткен. кийин вода пошла, когда затопил. Ошондо келген суу. Снизу влажность была. объясняйте. Пожар. О произошедшем пожаре составлен соответствующий акт, где указано все Серого. дефекты, ну, произошедшие после пожара. Вот видишь, человеку ответ вообще не нужен, да? Ходит сам по себе. После этого мына уведомление, после этого угуп тургула, жоопту угуп тургула. После этого уведомление. Максат мырза, сиз кете берсеңиз болот. Мен сизден уруксат сурабайм. Вы ко мне пришли в кабинет. Мени кабинетте Мен сизге жөнөкөй менде киши бар болчу. Сүйлөшкөнү келген. Жакшынакай келген киши антип жок болчу келбейт. кабинетинизде, көргөн жокмун. Кандай жок болчу, мен мына блогермен сүйлөшүп отурдум. Айтсаңыз болот. Мен сизди блогер менен сүйлөшүп отурасызбы, сизди ким менен сүйлөшүп отконун каттан биттим мен. Сиз эшикти такпылап эле кирип келбедиңиз. Менден сурадыңар. Мына эмнеге мен камераны включать этип койгом? Анткени ушундай Максат мырзадай болгон адамдар бар да. Келип эшикти тарткыладың деп ушундай нерселерди сүйлөйт. Жүрүңүз, кийинки Сиз менен сурандыңыз. Кийинки прием. Максат мырза, Не идите туда. Максат Стойте мырза. здесь. Я здесь стою, значит здесь стою. Максат мырза, мен сизден өйдөн статус боюнча. Не кылайын? Сиз кандай? Эмне кылайын? Что за хамское отношение? Мен Нормально сизге разговаривать. хамское отношение койгон жок. Мен сизге жантан берип Өйдөн айтып мындай атам. эле, өйдөн мындай эле Сиз жумушуңузга бара берсеңиз болот, Максат мырза. Мен Сизге жана сизден эле. сурабайм, мен сизден айтып атам. Жок, анда туруңуз анда. Мен турам деп атам. Мен сиздин суроолоруңузга жооп берип атам. Мага сиздин жообуңуз керек жок. Мага керек жок. Кимдики керек? Мына могу байке өтүп турат. Булар менин уруксатым жок, сизге жооп бербейт. Сиз кимсиз? Мен Сиз эмне бияктын хозяйыны Мен болдуңуз? шаардын башчысымын. Башчысыз, сиз хозяин эмессиз. Мен хозяиным деген жокмун. А сиз кимсиз? Сиз хозяинсиз.
Мен хозяин болсам бұл. Мыйдай жакшынакай сүйлөгүлөчү. Мақсат мырза, сіз жантан бері өзіңіз білем отырсыз. Мен сізге ештеңе деген Не жоқпын. деп айттым мен силерге? Мен Эмне деп сізге айттым? ештеңе деген жоқпын. Шынымды айтып Сначала отырмын. начал гонорить, сначала Эмне начал деп? ругаться. Эмне деп? Жүргүлө баскыла тияка. Могу жерден кыйкырып баштадыңар. Зачем? Мен айтып атпаймын. Камераны, Кыйкырбай ушу Мына айттыңыз, бүт барып турат. камераны иштетип койдум мен дедим. Эмне себептен айткан ушундай сөздөрдү угамда нечи? Хорошо, ну кийин зрительдер көргөндө дадут атсын. Хорошо. Сол начал кричать. Макул, сиз мага жообуңузду бергиле койсоңуз болот, сиз мага жообуңузду беришиңиз керек болот. Анткени сиз ушул жабыл болгонсуз. Мен Максат мырза, мен в отличие от вас, мен элдин атынан сүйлөйм. Хорошо? Рахмат. Түнү. Барбай эле болбойт. Вот здесь пусть задают вопросы, будем здесь отвечать. Вам нужны ответы? Мен сизге жооп бергенге